Assalamu alaikum. Hurmattуу биздин кат алуучулар жана кат албай көргөн көрүүчүлөрүбүз, амансыздарбы? Ош Сити болуп бир мода болду. Будан 1 ай, 2 ай мурда. Бул Ош Сити экен. Болбосо биз жашап жаткан Ош эмне анда? Бул Ош эми. Сити бул англис тилинен кыргыз тилине которгондо шаарча, шаар. Бул жер кандай Ош Сити болуп калат? Мен ушуга эч түшүнө албайм. Бүт баары эле адамдар Ош Сити дейт. Биз жашап жаткан Ош шаары анда эмне болуп калат? Бул жер мен түшүнүгүм боюнча ошол Ош шаарына караштуу кичи бир шаарча деп атасак болот. Анткени Ош Сити бул Ошта бул Ош шаары. Комментарийге жазган экенсиздер. Ош жымып кетти. Эмне болуп атат Ош? Ошол сиздер айткандай Ош Сити кандай жаңылыктар. Ошого ушул мини шаарчаны тартканы келдик. Сиздер болсо актив өтө жакшы болуп атат бизде. Барыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Барыңыздарга терең таазим этебиз. Анткени просмотрларыбыз, лайктарыбыз, комментарийлерибиз өтө жакшы болуп өнү өсүп жатат. Бирок сиздерден суранып калат элек, комментарий, просмотр көп болгону менен подписчиктер эмнегедир подписка баспай көрүп жатышат. Ошого подписацияны басып коюңуздар. Бизге өтө чоң жардам кылган болот элеңиздер. Биз сиздерден ыраазы болуп калат элек. Так, ошондо биз учурда объектке кирип жатабыз. Бул жерде техникалар өтө көп санда экен. Бетономешалкалар. Турат бул жерде. Бул кеңсе болсо, ушул шаарчанын кеңсеси болуп калат. Ушул кеңсе. Ушул жаңы курулуп аткан шаарчанын офис кеңсеси. Бул тарап болсо, ошол автовокзал болуп калат, жаңы автовокзал. Бүгүнкү күнгө 27 апрель. Базар. Шаарчада эмне жаңылык десеңиздер, котловандар казылып, бул жакта жумушчулар иштеп жүрөт экен. Мына окшогон башный крандарды өткөндө койгон эле, бирок кайра алып коюптур буну. Эмнегедир башка жакка коет окшойт. Жумушчулар дагы бул жакта аздай. Saat 3'ten 18 ötüptür. Bular menimçe түшкү тамакка кирип кетишкен окшойт. Биз болсо ого дери бул жердин кызыктуу жерлерин тартып көрсөткөнгө аракет кылабыз. Жумуш боюнча дагы ошол начальствосунан сурап тактап билип беребиз. Бул жер ошол котлован казылып өтө терең казылыптыр. Казып монтип каток менен трамбовка иштерин дагы жүргүзүп жатат экен. Бул жердин, бул шаарчанын, кичи шаарчанын негизги жери 75 гектар деп айтылган. Дагы жетпесе жер бөлүнөт деген. Дагы кеңейтилипчи. Бул жакта биздин Сулайман тообуз турат. Ошо Сулайман тоого жакыныраак барганда дагы тартып сону бир видео көрсөтүп
беребиз сиздерге. Техникалар турат, буларда жұмысшылар içinde отырат. Ситенен ошол казылып жаткан учурдагы котловандар экен. Жерге дагы уже жер казуу иштери жүрүп жатат экен. Өтө терең. Анткени бул жерге автопарковкалар салмакчы. Үйдүн сыртында бир эле двор болот, көчө болот. Анан эч кандай бир машина токтотуу, машина пробка болду деген бир түшүнүктөр болбойт экен. Жұмысшылардың бардығы учурда обед болгонго обедке кетиштир. Мындай болгон башын экрандарды куруп коюптур. Булар менимче айды бери ишке түшпөсө керек, анткени жумуш кызый элек. Сулайман Тоос бул жерден өтө сонун болуп көрүнүп турат экен. Бул жерде болсо бетон кылып таярлап бере турган кичинекей завод чөтөп коебузбу, ушундай дагы куруп коюштур. Буну шаардын ичинен пробка кылып жанагы бетон ташыган КамАЗдар алып келчү. Эми булар өздөрүнөн чыкса эч кандай пробка арты бертиге кыйынышпайт. Бул жерде болсо тинкелерди алып жатышат экен. Могу жерде дагы өтө жакынкы күндөрү котлован казуу иштери жүрөт. Көчөлөргө болсо жамбыр жайбы, кар жайбы, эч кандай бир улай балчык боло турган көчө эместей. Анткени шагыл шебен төгүп бул жактарды трамбовкалап жакшы деңгээлге салып коюштур. Бул жакта жумушчулар жүрөт. Biz жана сиздерге видео съемка тартып баштаганда мына тараптан, мына кеңседен офисинен тартып келе жатабыз. 75 гектар деген бул айтылышы оңой болгону менен өтө чоң жер болуп саналат. Ошон үчүн бул жер дагы бир өтө серьезный бир бомдо түшө турган жердей. Көп жерде котловандар чукулуп жатат экен, казылып. Бирок монолит, арматура, току
Böyle beton kuyu işlerin biz görelepiz. Бул жагы дагы өзүнчө бир көчө. Буну шахмат тибинде ар бир көчөнү бөлүп коюптур. Бул жак бир көчө, бул жак бир көчө, андан ары дагы бир көчө, бул жактагы бир көчө. Анан көчөнүн метри дагы, узундугу, ширинасы, аралыктары дагы кыйла кенен. Андай болгон. Башын экрандар курулган, бирок булар менимче ишке түшө элек. Анткени түбүнөн подушка деп коет. Ошо подушкасын куя элек устакелерибиз. Ошого байланыштуу машинисттер алдын элек окшойт. Ошо сиздер сурагансыздар бул жерден жумушчу орундар кандай болуп атат экен деп. Биз Москвадабыз, биз Новосибирдебиз. Дагы көптөгөн жерлерди жазгансыздар мурунку тарткан видеобуздачы. Анан дагы бир айтып кетчү сөз. Биз дагы Москвада жүргөндө ош Америка болуп кетиптир, ош Корея болуп кетиптир. Ой, ошто иш ошончо адам жок. Кайткыла деп ушундай бир видеолор чыгып мода болуп кеткен. Ошолорго ишенип биз келип алып бул жерде ошто эч кандай бир иш таппай койдук. Анан стройкаларда иштеп жүргөнбүз, таксилерде иштедик. Чынында ош шаарында эми катып тийиши мүмкүн. Жакшы иш табыш кыйын экен. Айлык задержка, иштеген айлыгың алышың кыйын. Анан таксиде иштесең аркы адам чыгат экен, бир мас адам чыгат, бир жаш балдар чыгат экен. Сен менен спорт этип бергени, Яндекстен заказ кылып бергени бир 60 сом, 43 сом. Ошол акчаларды да кыйынчылык менен алат экенсиң да. Ошого айтып кетейин, ош шаарында андай деле YouTube'да айтылгандай, видеолордо жүргөндөй иштер жок. Урматтуу алыста жүргөн мекендештерибиз, андай сөздөргө ишенбеңиздер. Эми чын өзүңүн мекениңде, өзүңүн жериңде жашасаң кандай сонун, бирок финансы жагынан, жумуш жагынан кыйналып калат экенсиң бул жакта. Так, ошол бетон даярлап бере турган тегирменине дагы келип калдык. Оңой болгон. Бетон даярлап бетономешалкага куюп берет. Дагы бетономешалка буну ошол монолит токулуп бүткөн жерге алып барып куюп берет. Бул ишти дагы жеңилдетип, тездетип ишти жүргүзгөнгө жардам берет. Бул жакта шебендери даяр. Ошол сиздер айтып аткан Ош Сити эми жанданып, эмиден иш жүрө баштап жатыптыр. Бирок кичине сус, анткени иштин башы баары бир башталышы кыйыныраак. Иш бир жүрүп кеткенден кийин анан тездесе керек.
мындай болгон. Хабалар водительдерди толук толтура алдыбы? Жана водитель бул жерге керекпи, керек эмеспи? Сиздерге тактап маалымат алып беребиз. Бул жерде дагы бир домдун ошо котлованы казылып, өтө тереңдикте казылып бүтүптүр уже. Азмынча мындай жерлери бар экен. Азыр учурда Ош Ситиде бир эле ушу котлован казуу иштери жүрүп жатат экен. Андан кийин арматура, подушкасы, бетону башталат иншалла. Biz baya бул жерден тартып өйдөнү көздөп чыктык эле. Азыр ошол начальство отурган кеңсеге кирип сурап көрөбүз. Бул жерде элдердин айтышы боюнча 80-90% Өзбекстандан келген жумушчулар иштейт деп айтып жатышат. Ошол канчалык чындык, канчалык калп экенин барып начальствонун өзүнөн сурайбыз. Анткени бир жаман адам бир сөз чыгарса, ошол сөз чындык айланып кетет. Анан көрбөй, билбей туруп, такталбаган маалыматты айткандан алыспыз. Ошого сиздер дагы ушу видеобузду акырына чейин көрсөңүздөр, биз сиздерге тактап толук маалыматты чыгарып беребиз. Так, Ош Ситинин кеңсесине дагы кайра айланып келип калдык. Анан бул жерде ошол кээ бир негативчи адамдар сүйлөп, ушундай такталбаган маалыматты таратып жүрүшкөн. Суу чыгып атат, түбү зактап кетти деп. Эч кандай бул жерде биз ар бир казылган котлованды сиздерге көрсөтүп чыктык. Эч кандай суу, эч кандай бир зактап кеткен жер, котлован бир көрүнбөйт. Мына көрүп алыңыздар. Анан ошол сүйлөп аткан адамдарга дагы ушул видеобузду көрсөтүп коюңуздар. Андай жалган маалыматтарды таратпасын. Бул курулуп жаткан бул ушул шаарчага мектеп болот экен. Бул болсо сүрөттөр ошол шаарчанын проектилери экен. Дом иншалла ушундай домдор курулат экен. Бул жерде ар бир кыргызстандык биздин жарандар жашаганга Кудайым насип этип ушул жерде жашаңыздар. Ар бириңиздерге тилейбиз. Ар бириңиздер үй бүлөңүздөр менен ушундай жерлерде, үйлөрдө жашап бактылуу өмүр сүрүңүздөр. Анткени өмүр бир эле келет. Эч бир биздин мекендештер кыйналбасын деп тилейбиз. Алыста жүргөндөр, ушул жерде жүргөндөр ар убак алтын башыңыздар аман болсун. Тапканыңыздар иншалла ушундай үйлөргө, жакшы меккелерге, ажыларга барганга насип кылсын, буйрусын ошондойлорго. Биз Ош шаарынын, ошо Ош шаарчанын кеңсесине дагы келип калдык. Азыр кирип ичинен начальстволордон маалымат алып тактап бергенге аракет кылайлы.
Анан дагы бул жерде ошол электромобилдерди зарядтай турган зарядниктер бар экен. Бул ишкананын өзүнүкү же частный собственность билбейбиз. Бирок бар экен. Бул жердин так адресин айтып койсок, мына жер Сарынын арт жагы жаңы автовокзал. Ушул автовокзалдын круговойнан түптүз келгенде бул тарапка Западныйга кете турган көчө. Автовокзалдан түз жагы бул Өзбекстан Достукка карап кетет. Ошондо мына здание болуп калат, Ош-Сити деп көрүнүп эле турат жолдун боюнда. Бул офиси дагы өтө бир сонун, уютный жайгашыптыр. Ушул офиске келип ар бириңиздерге ушул жерден үй алган насип кылсын. Азыр начальствосы келсе, сиздерге так жана туура маалыматты алып бергенге аракет кылабыз. Бул жер болсо ошол эшик ачылбай калды. Үйдүн проекттелер экен. Эмнеге эшик ачылбай калды? Эшикти ачып. Мына. Машалла. Азыр сиз макетти кандай көрүп турсаңыз ушул бойдон курулат. Ошол жастарында. Бул 2009 жылы. Бийирэк сүйлөп калса, бизде микрофон жок эле десеңиз. Туруп, анда келин могу жерден баштайбыз. Мына биздин эжекебиз бул жерде өзүм тааныштырып берейин дейт. Өзүңүздү тааныштырып койсоңуз, атыңыз ким? Мен атым Эрим, сатуу бөлүмүнүн менеджери болом. Сиздерге Ош-Сити долбоорунун айтыш шарчасынын макетин залынан азыр кененирээк маалымат берейин. Ош-Сити долбоору жеке курулуш компаниясы ишке ашырат. Бизнес хаус KG деген курулуш компаниясы. Эң маанилүү нерсе да бул дагы 5 жылга эсептелинген. Бул 5 жылда уже бүтө турган долбоор. 5 жылда толугу менен бүтөбү бул дом? 2030 жылда бүтө турган проект. Бирок ага чейин биз баарын бир урбай этап менен 1 мартта бизде уже биринчи этап курулуш иштери башталды. Эң бийик этаж бул жерде канча? 24 кабат. Мына бийиктер болуп калабы? Мыналар 24 кабат имараттар, андан кийин 22, анан 20 кабат имараттар. Бул жерде көчөлөрү дагы кыйла кенен болот экен монда, э? Канча эки тилке болобу ушунда? Экинчи категорияда 2 тилкелүү, 4 тилкелүү жолдор. 3 мечит, медресе, мектеп, бала бакча, оорукана, төрөткана, диагностикалык борбор, бар ичинде. Спорт комплексинин ичинде жабык бассейндер, мектеп окуучулары үчүн футбол талаасы, теннис аянтчасы жана башка стадиондор, площадкана бар жок нерсе бар. Бүгүнкү күндө бизде сатууга чыккан, сиз көрүп турган биринчи катардагы, анан экинчи катардагы турак жай комплекстерибиз. Бул жерде 5, 6, 7 кабат, анан 12, 14 кабаттуу турак жай комплекстерибиз бар. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, жана мен сиздерге кирип шаарчанын ичин тарттым го. Көчөлөр, ошо көчөлөр мыналар экен. Ар бир көчөлөр бул жерде өтө сиздерге тааныштыргандай өтө кенен экен. Буну фактически дагы сиздерге көрсөттүк. Бул эртең курулуп бүтсө дагы аман болсок көрө жатарбыз аларды. Бирок чынында бул үйлөрдү келечекте көрөбүз деп Кудайдан тиленебиз. Ар бир кыргызстандыктарга жана ар бир биздин кыргыздарга алыста жүргөндөргө ушундай үйлөрдө, жерлерде жашаган насип кылсын. Ондай болгон. Өтө сонун. Бул мечит уже курулуп бүтүп калды, Кудай буйрса. Бунун парковкаларынан бери болот экен да? Парковкалар, азыр сиз бул жактан тартып өттүңүз го, Рахманов көчөсүндө. Бул көчө кайсы көчө болуп калат? Мына көчө болуп калабы ошондо? Рахманов көчөсү жок. Бул. Рахманов көчөсү дегенде бул баягы жергиликтүү элдин түшүнүгүндө Бешкепе деп коебуз, ошол тарап болуп калат. Бешкепе тарап. Рахманов көчөсүндө Рахманов жаң ат салышы менен, фонтандары менен болот. Ушундай. Мисалы азыр сиз көрүп турган кашас кызыл болуп турган домдор, классика деп коебуз, сырткы түзүлүшү. Азыркы жаңы заманбап үлгүдөгү.
ушул 6 домдун өзгөчөлүгү негизи эле бизде ар бир домдун өзүнүн бир концепциясы өзгөчөлүгү бар да. Азыр мен сизге эмне ушул 6 домдун өзгөчөлүгүн айта турган болсом, бул коопсуз короо, унаа кирбей турган короо. Башкача айтканда, ушул турак жай комплекстердин жашоочуларына транспорт жүрбөйт. Аралыгында эмне болот ушул 6 домдун аралыгында? Аллея. Көрдүңүзбү? Мына ушундай аллея болот. Биринчи кабаттар бизде жалаң баягы коммерческий жайлар да. Соода үчүн сатыкка чыга турган жайлар, ошон үчүн ушул жерде жана шопинг, фестивалдар, кандайдыр бир творческий кечелер өтө турган аллея ушул жерде болот. Бунун түгү футболдары дагы болот, автопарковка дегендей. Түбүндө болот обязательно. Сөзсүз түрдө жер астында унаа токтотуучу жайлар каралган. Жер астында дагы андан сырткары домдордун айланасында дагы сөзсүз түрдө унаа токтотуучу жерлер. Анан дагы бир суроо, бул биздин элдин суроосу. Ушул Ош шаарчага, жаңы шаарчага 70-80% Өзбекстандын эли, Өзбекстандын жараны келип иштеп жатат экен, Кыргызстандын жарандарын эмнеге албайт деген суроо бар да. Жок, бул сөз чындыкка эч дал келбейт. Бизде азыр бул жерде иштеп аткан биздин өзүбүздүн Кыргызстандын жарандары иштеп атат. Андан сырткары Кытайдан келген курулуш бригадалары бар. Анан Түркия элинен келген курулуш бригадалары бар. Анан 80% Өзбекстандын Ошо 70% 80% деп айтып жүрүшөт да. Ошого биздин элде дагы бир жакшы адамдар бар, жаман адамдар бар. Бир жаман маалыматты берет дагы, баягы жакшы адамдар ошого сөзүнө көнүп алат да. Тактап маалымат берген баары жакшы да. Жаман маалымат батырактар кайтып окшойт. Ал сөз чындык. Мисалы, сиз азыр бул жактан эми мындай эле сөз менен айтып коеюн. Бизде азыр ушул IT шаарчасынын соцобъекттарда каралган да, мектеп, бакча, ооруканалар болот дебедимби? IT мектебибиз уже бүгүнкү күндө курулуш иштери башталган. Биз аны көрдүк. Mana ошол IT мектебин биздин өзүбүздүн кыргызстандык куруучулар куруп атат. Бул баягы жумушка албай атат деген кеп кайсыл жактан келип чыккан? Просто азыр эми Ош Ситини биз баягы соц тармактарда эми видеолор чыгарып баштадык да, эми билген үчүн баягы жумуш издеген адамдар эми келип атышат да. А негизи бул жерде январь, февраль 2 ай ичи бою бул жерде ушундай вакансиялар ачык болгон. Ошондо эле уже кабыл алуу болгон да. Анан эми азыр бул жерге кандай жумуш керек болот? Мисалы, ар бир курулуш процессинин өзүнүн этабы болот да. Бүгүнкү тапта бизде азыр жер казуу иштери жүрүп атат. Котловандар, ооба. Бизге демек азыр котлованщиктер керек. Бизге мисалы азыр кладчиктерин айтканда монолитчиктер азыркы этапта керек эмес. Ошон үчүн ушул этапта бизге только котлованщиктер керек. Андан сырткары баягы геодезисттер, урбанизаторлор жана башка адистер керек. Айлыктарын кошо айтып кетсеңиз. Жок, айлыктар боюнча менде маалымат жок, себеби мен сатуу бөлүмүнүн менеджери болом. Ал маалымат уже башка кадрлар бөлүмүндө болот. Анда аны дагы билип бизге айтып койсоң да, эң аз айлык. Эң аз айлык дегенде, эми бул финансовый сизде да адистер бар да. Бухгалтерлер бар, ошолор отчет кылып айтып элге чыгарыш керек да. Мисалы, ким болот? Теңдик болот. Фамилиям Маматов болот. Теңдик байке мындай да. Айлык маселеси бул негизи эле конфиденциальный маалыматтардын категориясына кирген маалымат да. Бул ар бир ишкананын мамлекеттикпи, жеке ишканабы айлык маселесин ачык чыгарган негизи эле болбойт өзүчө. Азыр мен сизге Ол ондай закон каерде бар? Жок, закон эмес, мен сизге закон бар деп айтпадым. Мен сизге закон боюнча Кыргыз Республикасынын конституциясы бар да. Мен айлык боюнча айта албайм сизге. Мен сатуу бөлүмүнүн менеджери болчу. Болду. Эгер мага патер алам десеңиз, ошол маселе менен кайрылсаңыз болот. Эгер бизге неме болсо, ошондо чакырып койсоң, адисин дагы. Финансовый бухгалтер боюнча. Дем алыш күн болгон үчүн бүгүн иштебейт. Бирок биздин угушубузга караганда айлыктар бул жерде кыйла эле жакшы деп атышат да. Ошого сизден кызыгып сураганым. Чындап эле жакшыбы же азбы депчи. Кудайга шүкүр деш керек бар. Кудайга шүкүр. Ошо да учурда азыр эми Москвага барып деле Кыргызстандагы айлык табыш кыйын болуп атат го. Ошто деле ошо Москванын айлыгындай айлыктарга жетип калды адамдар уже. Мына азыр сиз тартып аткан объекттер диагностикалык борбор, оорукана, перинаталдык, бала бакча. Анан жаңы планировкада азыр бул жерде дагы бир мамлекеттик мектеп каралган. Бул жердин общий объему 70 гектар, а? Аянты 72 гектар. Жалпы аянты 72 гектар. Болду. Рахмат чоң сиздерге. Дагы бир суроо. Квадрат метри баары бирдей бунуку же бийик этаждардыкы бөлөкчө суммада, берки 10 этаждуу, 9 этаждуу? 1 чарчы метр этажына карап коюлган. $950 башталат. Эгерде баштапкы төлөмсүз алабыз десеңиздер. Ал жерде мындай да, бизде эми пресс-курант деп коет, баалардын ар кандай шарттары бар.
эгерде баштапкы төлөмсүз эле айма ай төлөп ала турган болсоңуз $950 башталат. Канча жылга? 4 жыл 2 айга. 4 жыл 2 ай бул 50 ай болуп калат. Эгерде сиз мисалы 100% төлөмдө отурган болсо $760 туура келет. 1 чарчы метр. 5 жылда бүтүрүп колуна тапшырасыздар күлчүн, Ооба, 5 жылда бул шарча. Бүгүнкү күндө сатууга чыккан объекттер 2027-жылдын 2-кварталына Кудай буйрса уже ПСОго берилип баштайт. Жакшы. Сон. Оштуктар, сирга эле жашай берет экенбиз да. Кудай буйрса. Жерге келесиздер. Каалаган домдон каалагандай комната тандайсыздар. 4 комната каалайсыздарбы, 5 комнатабы? Сиз тартаткан азыр эң чоң сауда болгондун бири Сити болушу керек. Бул жерлер, түктөрү торговый центр болот, магазин болот, үстүлөрү офис, үй да. Жакшы. Бул жака чыга алсаңыз. Бул жактан дагы эми сурайын. Смотровой лестница. Сервисине кыласыздар да. Мынаке. Парчанын жак ортосунда 4,5 гектар аякта парк жайгашат. Парктын үстүндө фонтан. Ошол парктын дагы өзгөчөлүктөрүн катталуучуларыңызга баса белгилеп жеткирип берсеңиз болот. Биздин башкы архитекторубуз ушул айти шаарчасынын проектин чыйыртканда фонтанды Шанхайдан көрүп келген экен да. Мына фонтан, ичиндеги. Фонтандын үстүнө көрүп атасызбы, сары түстө жол турат. Ооба. Назем тротуар деп коет. Мынтип айтканда айти шаарчасынын тургундары кечинде сейилдеп чыгып ошол тротуардын үстүнөн сейилдерсе болот. Фонтандын так ортосуна келгенде сонун ичинде Кыргызстандын картасы чучанып турат. Бул ушу зелёный зона деп коебуз, 4,5 гектар аякта парк болот. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр. Мына эки домдун ортосунда фонтан болот экен. Бул жерде ошол дүйнөлүк талапка жооп бере турган жанагы кызыл, жашыл болуп тамып, мисалы өткөндө Ташкентке барганда көрдүк эле, музыкага карап бийлейт экен ал фонтаны. Бул дагы ошондой фонтан, бирок бул эсли курула турган болсо андан кыйла эле чоңдой. Бул жакта айти мектепке дагы басым жасап кетсеңиз болот. Биз бул Ошити долбоорун айти шаарчасы дегенибиздин себеби, концепциясы, идеясы ушул жакта жатат. Айти хабка 2000 чарчы метр беребиз. Айти тармагын өнүктүрүүгө. Ушу маалымат технологиялар тармагын өнүктүрүш керек Кыргызстанда. Аларга шарт түзүп беребиз, Кудай буйрса. Анан бул жакка келген фрилансерлер, айтишниктер, айти компаниялар, же болбосо кандайдыр бир коворкинг центрлерди ачууга колдон келишинче жакшы шарттарды түзүп беребиз. Анан ошол бул жакка келген адистер, бул жакта бизде айти мектепте келечек мундун специалисттерин, адистерин даярдашат. Айтишниктер дагы айти багытындагы мектептер мына ошол айти боюнча бир университет деп коебузбу, окуу бөлүмү. Мектеп жаш балдар үчүн, ооба. Бул айти багытындагы мектеп. Мындай. Сиз жанагы макеттин түштүк тарабында дагы бир мектепти көрдүңүзбү? Көрөң түстөгү. Ал мектеп ал уже спорт тармагына багып, спортко көбүрөөк басым жасаган мектеп болот. Ар бир мектептин өзүнүн бар. Уклон деп коебуз, орусча айтканда. Ооба. Жакшы, өтө жакшы. Ош, өнүп өсө берсин. Будан дагы жакшы үйлөр жана ушундай мектептер, шаарчылар курула берсин. Болуптур, эжекеси, тынч болуңуз. Рахмат чоң сизге дагы. Батир, өзүм алып төлөй албай атам азыр. Мынакей туугандар, сиздерге дагы толук маалымат алып бердик, алуучуларга дагы маалымат алып бердик. Анан айлык боюнча бул жерде ар бир келген адамдын өзүнө, ишине карап, категориясына карап маалымат беребиз дейт. Айлыктары капа кылбайбыз деди, кыскасы. Айлыктары өтө жакшы деди. Анан бул жерге котлованщиктер керек экен. Учурда котлован казылып жатканга биз дейт азыр котлован казганга гана жумушчуларды алабыз. Анан монолит башталганда жана
кирпичтери, кыштары курулуп баштаганда анан этап менен жумушчуларды көбөйтөбүз дейт. Бул жерде азыр эми жумушчулар бир аз азыраак да, анткени жумуш ондой деле баштала элек, котлован казылып жатат экен. Бизге кат албаган болсоңуздар, кат алып кетиңиздер, бизге чоң жардам берген болосуздар. Алыста жүргөн мекендештер бул шаарча боюнча бир комментарий жазып коюңуздар. Баарыңыздарга ийгилик каалайбыз, амандык каалайбыз, тынч болуңуздар. Ой пикир жазып комментарий калтырабыз туугандар.